Шайтанче көбүнчө жакшы адамдарды жакшы амалдарына кыйынсындыртып жок кылат дейт. Күнөөлөрдү кемсинтирип жок кылат дейт. Карачы бул кандай профессионал. Адамды кандай жок кылганды? 5 вакыт намазыңыз бар, Кураныңыз бар, зикириңиз бар, дуаңыз бар, садакаңыз бар, ажылыгыңыз бар, кайрымдуулугуңуз бар, чын сүйлөгөнүңүз бар, адилеттүүлүгүңүз бар. Сизде бардык нерсе бар экен. Эми шайтан айтат экен да мына да жок ошол, ана да жок, бу да жок, сенде эле бар. Деп ушуну орур деп коет. Не деп коет экен? Орур дейт. Менсигендичи, намазына кыйынсынган, Куран жаттап кыраатына кыйынсынган, баян айтып баянына кыйынсынган, сабак берип сабагына кыйынсынган, мечит салып берешендүүлүгүнө кыйынсынган, ажылык умра кылып ажылык умрасына кыйынсынган, дуа берип жүрөт, дайыма дуакан болуп дуасына кыйынсынган. Шайтан кыйынсындыртып жок кылат экен. Мына шайтандын иши караган. Шайтандан сактануу оңой эмес да. Алла кимди сактаса, ошол оңой эле сактанат. Алла бизди шайтанга салып бербесин да. Алла бизди нафсибизге салып бербесин да. Пайгамбарыбыздын улуу дуасы бар туган. Ар бирибиз айтып жүрүшүбүз керек. Алсызбыз бизчи. Куликал инсану даифа. Инсан алсыз жаралган. Биз кыйынсынбайлы, вообще кыйынсынбайлы. Биз эч ким эмеспиз. Алла Тааланын алхамдулилlah бергени менен биз, Алланын ыззаты менен ыззаттуубуз. Алланын амирими бергени менен амирлүүбүз. Алла жакшы иштерди кылган тоофик берди, жакшы иштерди кылды. Өзүбүздүн кыйындыгыбыздан эмес. Күнөөдөн сактанганыбыз Алланын жардамы менен, өзүбүздүн кыйындыгыбыздан эмес.